УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жайыл районунун Карабалта шаарындагы балдар чыгармачыл үйүнө барып, борбордун жетекчилиги менен жолугушту. Атайын кызматтын башчысына студенттердин колунан жасалган ар кандай буюмдар көрсөтүлдү. Экинчи класстын баласын жасады. Өзүсүн кыргыздын чейи. Ушулар тең станок кылып атабыз. Ушуларды баягы чын мамлекеттен келген эмелерге билесиз. Не столько бул жерде экономическое выгода. Самое главное выгода здесь творческое развитие человека. Будущего нашего поколения. То есть они могли мыслить на правильном пути. Буга чейин аталган үйдөн эмгек жамааты Ташиевке кайрылып, окуучулар үчүн техникалык жардам көрсөтүүнү, тагыраагы компьютер алып берүүнү суранышкан. Жыйынтыгында мектепке 10 компьютер, проектор жана керектүү жабдыктар алынып берилди. Мы очень рады. Биз аябай кубанып жатабыз. Чоң рахмат УКМК төрагасы Камчыбек Кадыршаевичке. Биздин кайрылуубузду четке какпай, мына 2 жуманын ичинде компьютердик класс ачылып, толук ремонттон өткөрүлдү. Ошондой эле жаңы жабдуулар, эмелектер, өзгөчө биз күткөн компьютерлер келди. Мен ойлойм, дал ушул жерден көптөгөн балдарыбыз жаңы билимдерди өздөрүнө өздөштүрөт. Аталган үйдө чыгармачыл балдар окугандыктан иримдерге катышуу учурунда тийиштүү аспаптарга да муктаждык күч болгон. Андыктан Ташиев балдардын кыялын орундатып 15 даана комузду алып берген. Жакшы көрүп алыпсыздар, а? Мындан дагы жакшы көрүп. Кыздарыбыздын келечеги бар. Мына силерге шарт түзүүгө аракет кылдык. Сен буюрса ошо арайчыкеңерди окуп, өзүңөр көрүп адамдар чогултуп, мына инструментер бар. Комуздар алып бердик, а? Аябай сонун экен, четкиңи дагы ылайыктуу экен, өңү дагы жакшы экен. Камчыбек Кадыршаевич сизге чоң рахмат. Бизге ушундай сонун ойрук комуздарга сатып бергениңизге чоң рахмат. Биз аябай ыраазыбыз. Ушул өлкөнүн эң мыкты адамдары Ташиев бизге келип, момундай компьютерный классты ачып, мебели менен бир классты толугу менен жасап бергенге аябай ыраазыбыз. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилла уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.